Өлкөлөрдүн шаарлар аралык боордоштугун ишке ашырып келген Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин демилгеси менен Кыргызстандын Түп району жана Түркиянын Ризе шаарынын ортосунда бир туугандык кызматташтык түзүлөт. Бул туурасында Хусейин Карасаевдин эстелигин ачууга келген Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы Фахри Солак билдирди. Анткени Түркия менен Кыргызстандын президенттеринин жылуу мамилелеринен улам алардын туулган жерлери тандалган. Bu iki prezidentin muamelesinin cılılığına, dostluğuna baylanıştı. İki prezidentin şaharlarını biz bordoş kılalı dedik. Tüpmenen Rize bordoş şahar oldu. Bu yakın arada onlar birbiriyle tanışıp protokol kol koyu seremoniyası bolot buyursa kim bilir belki prezidentler birbirinin yerinde ziyaret kılışı мүмкүн. Достук жана тилектештиктин алкагында иш алып барган Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги мүчө болгон өлкөлөрдүн шаар райондору менен экономикалык, социалдык тармактарда кызматташтыкты өнүктүрүү, тарыхый жана маданий мурастарды сактоо, шаарларды башкаруунун көйгөйлөрүн жана аларды биргелешип чечүү жолдорун издөө менен практикалык иштерди жүргүзүп келет. Бул биримдик 2003-жылы Истанбул шаарында түзүлгөн. Учурда ага дүйнөнүн 30 мамлекетинен 1200дөн ашык муниципалитеттер мүчө. Алардын бири Кыргызстан. Буга чейин өлкө аймактарында бир катар долбоорлор ишке ашкан. Türkiye'de Kırgızistan'ın egemenliğinin 30. yılına karata Atayın kitaplar çıkarıldı Kırgızistan turasında. Cana Talas Soğuşu turasında Kırgız dilinde, Türk dilinde, cana başka dillerde bir sempozyumdun doklatları kitap olup çıkarıldı. Bunların başında bir nümene Atayına ait gerek Kırgızistan'ın Manas destanının Türkçe tolugumenen kotoruluşunun cana bu organizasyaya kotorup Türkiye'de basıp çıkardı. 3 tom olup çıktı. Жакында эле Каракол шаарында улуу окумуштуу Хусейин Карасаевдин музейи Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдиги тарабынан реконструкцияланып, жаңыланып ачылды. Музейдин имаратынын ичи сырты толук оңдоп түздөө иштеринен өткөн. Анын тегерегиндеги парк да жашылдандырылып, эстелиги оңдолду. Ачылыш салтанатка алыскы Түркиядан келген атайын делегация, Түрк муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы Коня, Гебзе, Учисар шаарларынын мэрлери келишип, кызматташтыктын кызуу маанайын жаратышты. Değerli Karakol Belediye Başkanımız, meslektaşımız, урматтуу Каракол шаарынын мэри, кесиптешибиз, урматтуу маданият дүйнөсүнүн өкүлдөрү, Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин баш катчысы жана бардык катышуучулар. Бул жерде биз эмне үчүн барбыз деп сураганыбызда, биз ата журтубуздабыз. Бул жакта өзүбүздү үйүбүздөгүдөй сезип жатабыз. Ошончо көп иштин ичинде бизде узун бир убакыт шайлоо атмосферасы болду. Шайлоо бүтүп-бүтпөй дароо бул жакка келдик. Мен Түркиядагы бүтүндөй 85 миллион адамдын, 85 миллион бир туугандарыңыздардын сиздерге саламын алып келдим. Алардын сиздерге саламы бар. Türkiye'dagi şaharlar başkarmalığı bir neçe şahardın merleri şu Karasayev'tin Türk dünyasındaki ordunun bağlap, Türk dünyasında özgöçü insan ekenin bağlap, şu kayradan toluğu menen remont kılıp beriptir, içetişinin barın aykelde remont kılıp beriptir. Bu üçün biz Türk bordoşlarımızla öte razıçılığımızı bildiririz. Karasayev özü Türklerdi abdan жақсы көрчү. Akırkı gerezde oşu olgon. Orta Azya Türkleri menen Anadolu Türkleri birikkile taştın oyulunda ынтымакта болгула деп. Hazır prezidentler özüne Türkiye mamleketler uyumun, Türk dilli mamleketler uyumun tüzüp atpayбы? Mına oşol Demirge ушул Хусейин атанын керези болчудан мындайча айтканда Түрк дүйнөсү муниципалитеттер биримдигинин алдыдагы пландарында Бишкектеги Ататүрк паркын кайра оңдоо, Ысык көлдөгү Барскоон айылында Махмуд Кашкаринин эстелигин тургузуу бар. Мындан тышкары улуу акын Жалаладдин Руми Мевлананын ЮНЕСКОда 750 жылдыгы жарыялангандыгына байланыштуу Кыргызстанда чоң бир иш-чара өткөрүлөт. Ошондой эле Бишкек менен Коня шаарларынын ортосунда боордоштукту ишке ашыруу турат. Клара Кудайбергенова, Бишкек, Кыргызстан.